Саламатсыздарбы, урматтуу депутаттар, урматтуу Алмаз Захунжанович. Бүгүн бардыгыбызды курчтурган маселе менен кайрылат элем. Коомду жана өзгөчө өсүп келе жаткан муунду идеологиялык руханий жактан тарбиялоо, ошондой эле кыргыз тилинин макамын жогорулатуу коомчулуктун күрөш көйгөйү боюнча калып келүүдө. Бул жерде баалуулуктар алмашып түп тамырыбызды унутуп жатабыз. Тилекке каршы патриоттуулук жана мекенге болгон сүйүү күндөн күнгө алыстап бара жатат. Мамлекет тарбиялоо функциясын унутуп калган сыяктуу иш-чара кылдык принцибинде аткарылууда. Бирок мен ушул жерде түшүнөм, патриоттуулукту руханий байлыктын негизинде курсагың тойбойт. Бирок ошол эле маалда коомдун моралдык жакырчылыгынын айынан кийинки көрүнүштөр болуп жатат. Алар коррупция, байлар менен кээделердин ортосундагы айырмачылыктын өсүшү, педофилдик, ар кандай деңгээлдеги атка минерлердин элине боорукерчилиги менен мээримдүүлүгүнүн төмөндөшү, ошондой эле мамлекеттин ар тараптуу талкаланышты кирет. Жаштар арасында руханий өнүгүү умтулуу улууларга сый урмат, ата мекенге сүйүү, барктоо айлана чөйрөгө урматтоо төмөндөп, моралдык жактан алсыз болуп баратат. Жаштар арасында өзүнүн өмүрүнө кол салуусу катардагы көрүнүш катары кабыл алуунда, ал эми өнүгүү багытында карасак, илимге, искусствого, спортко болгон кызыгуу таптакыр жок да. Күбөнчө жаштар блогер болууну тез аранын ичинде баюуну самам, башынан TikTok, Instagram, хайп кетпей калды да. Ушул жерде мен ошондой сунуш берип атам, ар бир билим берүү мекемесинде идеологиялык тарбиялоо сабактарын киргизүү зарыл. Ал жерде кийим, желек, салт, тарыхыбыз жана баалуулуктарыбыздын негизги бөлүгү болуусу кажет. Бирок акын баары таңылоо иретинде болбош керек. Ошондой эле башка аянтчаларда да түзүү мезгилдин талабы. Мисалы бүгүнкү күнгө чейин дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын өткөрүп, жаштардын патриоттук сезимдери мыкты деңгээлге жеткендигини жакшы билебиз.